Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жүрөгүбүз ооруп турат. Ташиев Сузактагы кырсыктан жабыркаган балдарга барды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Сузактагы кырсыкка байланыштуу аталган районго барып, балдардын абалы менен таанышты. Ал кырсык болгон аймакка президенттин тапшырмасы менен окуяны иликтеп, коопсуздукту сактабаган жетекчилерди аныктоо үчүн иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында келгенин, массалык маалымат каражаттарынын суроолоруна жооп берип жатып айткан. Ташиевдин кебинин урунттуу учурлары. Бул кырсыкты бир күндүн ичинде укук коргоо коопсуздук органдары прокуратура болуп чогуу изилдеп чыктык. Айрым маалымат каражаттары жазып жаткандай, ал жерде террордук же бир кылмышка байланышкан эч кандай далилдер аныкталган жок. Бул коопсуздукту сактабагандыктан шалаакылык. Уюштуруу иштеринде көп кемчиликтер кеткенин белгилеп кетким келет. Мисалы, унааларды адамдардын арасына киргизбеш керек болчу. Автоунаа үчүн атайын жай болуш керек эле. Балдардын арасына чоочун адамдарды киргизбөө маселелери да каралган эмес. Коопсуздукту бузган жетекчилер жоопко тартылат. Мен президенттин тапшырмасы менен кырсыкты иликтөө үчүн келдим. Президенттин тапшырмасы негизинде өлкө башчынын фондунан жабыркаган балдардын абалы оорлордун ар бирине 200 миңден, жеңил жаракат алгандарга 50 миң сомдон бөлүнөт. Медицина кызматкерлери консулиум өткөрүп, абалы начар балдарды ата-энесине кошуу учак менен Бишкекке алып кетебиз. Балдарды көрүп чыктым, акыбалдары жакшы деп айтыш кыйын. 8, 9, 10 жаштагы балдар экен, баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат, деген Камчыбек Ташиев. Ташиев сөзүнүн соңунда манасты массалык түрдө айтуу туура эмес деген пикирин билдирген. Мындай иш-чаралар аймактар арасындагы атаандаштыкка айланып кеткенин белгилеген. Ошондой эле балдарды массалык иш-чараларга тартууга каршы экенин кошумчалаган. Эсиңиздерге сала кетсек, 2 май күнү саат 14:00 чамасында Катмы жайлоосунда манас айтып жаткан балдарды Портер унаасы коюп кеткен. Мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC'де 2 мушташын өткөрөт. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулунун UFC'де 2 мушташы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында 4 май күнү өтөт. Анын атаандашы Элвис Бреннер бразилиялык мушкер 26 жашта 74 килограмм, 19 жолу мушташып 3 жолу жеңилген. Мыктыбек Оролбай уулу 2023 жылдын ноябрь айында UFC лигасында Урош Медич менен беттешип, аны муун тыкмасы менен жеңген. Мушташ алдында ал даярдыгы мыкты экенин, UFC лигасына катышып жатканы биринчи тазагандуу кыргыз экенин айтты. Урматтуу Орусиядагы мекендештер, Москва шаарындагы стоматолог Уларбек Абдиллаев өз кызматын сиздерге сунуштайт. Пломба, тиш дарылоо, тиш алуу, протездөө, гигиеналык тазалоо, брекеттин бардык түрү, металлокерамика, цирконий жана имплантация жасалат. Бизде сиздер үчүн рентген жана консультация акысыз, жуманын 7 күнү тең дем алыссыз иштейт. Биздин дарек Москва шаары, метро Дубровка, Шариков-Подшипновская, дом 40. Экрандагы байланыш номуруна жазып, же чалып тишиңизди дарылаңыздар. Сузакта балдарды сүзгөн Портер айдоочу кармалды. Соңку маалымат. Сузактагы окуядан кийин Портер унаасынын 48 жаштагы айдоочусу кармалып камакка алынды. Бул тууралуу ИИМ кабарлаган. Окуяны министрликтин жетекчилиги көзөмөлгө алып, ордунан көзөмөлдөө үчүн кеткен. Айдоочунун аракетине баа берилмекчи. Жалал Абад облустук милициясы окуя 2 май күнү саат 14:00 чамасында Катмы жайлоосунда болгонун билдирген. Ал жакка миңдеген окуучу манас айтууга чогулган. 48 жаштагы айдоочу көрсөтмөсүндө балдарга бекер балмуздак таратканын барганын, жерге тал айылдык мектебинин директорунан таттуусуна кайсы жакка жеткирүү керек экенин сурап телефон чалып жатканда машинеси ылдыйга түшүп кеткенин, артынан токтотконго жетишпей калганын айткан. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуяга күбө болгондор суралуу ыкчам тергөө иштери жүрүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык ооруканага кайрылгандардын саны 32ге жеткен. Анын ичинен 17си жаткырылып, калганы амбулатордук дарыланууга жиберилген. Жалал Абад облустук балдар ооруканасында 2 бейтапка операция жасалган. Учурда балдары туруктуу. Министр Алым Кадыр Бейшеналиевдин тапшырмасы менен Бишкек менен Ош шаарынан санавиация аркылуу керектүү адистер, дары-дармектер жөнөтүлгөн. Ошондой эле министр өзү да барары айтылган. Assalomu alaykum Tuketuvun катталуучулар. Мана биз жаңы оюнга старт берген турабыз тугандар. 5 машина. Матиздердин эми окшошкондугун караңыздар. Сонун машиналар тугандар. 5 машина, 3 Matiz, Nexia жана Mercy 210 тугандар. 2008 бардыгы жылы окшош.
состояниені көріп тұрасыздар. Ең чөткі состояниедегі алдыңғы машиналарды таптық туғандар. 500 сомға айылып ойнап ұтыңыздар. Кейін бұл 4-ші машина ауыстырғандар. Nexia 2 2010. Бұл дағы чөткі машина туғандар. Видеодан мақтап айлы отырайын, сүреттен көріп аласыздар. Соңғы машина 500 сом. Главный деп аяғылы жаштардың мечтасы Mercedes 210. 2-4 объемды коробкасы автомат, бензин, дизель емес туғандар. Соның машина. Бұл машиналардан шығары туғандар. Бізде общий призден саны 135 приз бар туғандар. 135 приз, 5 машина. Анан 100 ұштықта 1000 сомнан ақшалай призіміз бар. 30 ұштық конверт 2000 сомнан пулымыз бар туғандар. Билеттің басы 500 сом, 500 рубль, общий билеттің количествосы 3400 билет болады туғандар. 500 сомнан 135 приз туғандар. Билетті қантып аласыздар. Экранда номер тұрады, WhatsApp. Плюс Сбербанкка уланған Россиядағылар үшін. Бірақта Ембанк тұрады, Айжарқына деп шығады. Қырғызстандан алсаңыздар да, Россиядан алсаңыздар да, сразу чекті момент жөнетіп қойыңыздар, билет барады туғандар. Билеттің басы 500 сомдан 500 рубльден старт кетті, шашылыңыздар туғандар. Барыңыздарға игілік. Коопсуздук кеңешинин катысы Борбор Азия үчүн башка коркунучтарды санап берди. Мамлекеттердин чыныгы суверенитетти камсыз кылуу үчүн көп полярдуулукка өтүү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катысы Марат Иманкулов Санкт-Петербургда өткөн коопсуздук маселелерин тейлеген жогорку өкүлдөрдүн 12-чи жыйынтыгы менен кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Ал бир полярдуу дүйнө өз баалуулуктарын башка өлкөлөргө таңуулап, элдердин маданиятына жана салтына шек келтирерин айткан. Биз мамлекеттерди этникалык жактан бөлүп жаруу ыкмасы маданий негизинен бөлүп салгандан кийин алар эч нерсеге жарабай каларын көрдүк деген Иманкулов. Ушул эле маекте Коопсуздук кеңешинин катысы Борбор Азия үчүн башка коркунучтарды санап берген. Алар улутаралык чыр-чатак аркылуу өлкөлөрдү бөлүп жарууга кызыктар күчтөр бар. Кыргызстанда 1993 жана 2010 жылы болгон окуяларга мисал. Бул жарандык согуш коркунучун жаратат, биз ага жол бербешибиз керек. Диний аралык чыр-чатак, бөлүү жана башкаруу принцибине ылайык өз баалуулуктарын таңуулоо. Бул идеология, кеп баалуулуктарды жок кылуу жөнүндө болуп жатат. Глобализм өкүлдөрү 2-чи дүйнөлүк согуштун жыйынтыктарын кайра жазууга далалат кылууда. Мунун арты менен жаңы согуш башталып кетиши мүмкүн. Иманкулов Санкт-Петербургдагы коопсуздук боюнча өткөн конференцияда көпчүлүк өзөктүк доордо бул нерсе улана турган болсо, цивилизациянын талкалануу коркунучу жараларын айтып, саясаттануучулар, эксперттер кооптонуп жатканын кошумчалаган. Бардыгы Европада да жакынкы чыгышта да эл аралык кырдаал начарлаганын айтып жатышат. Чыр-чатактар тынчтык жолу менен чечилбесе алгач аймактык, кийин глобалдык согуш башталып кетүү коркунучу сакталып турат. Аны токтотуу кыйын болуп калат. Ири державалардын лидерлери кырдаалды мындай нукка түшүп кетүүсүнө жол бербейт деп ишенем деген Иманкулов. Эске салсак, Санкт-Петербургда коопсуздук маселелерин тейлеген жогорку өкүлдөрдүн 12-чи жыйыны эл аралык коопсуздукту, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо дүйнө мамлекеттеринин улуттук өзгөчөлүгүн жана салттуу баалуулуктарын сактоого байланышкан маселелер козголгон. Каныбек Осмоналиев профессор Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди эч кылчактабай колдойлу. Сиз тил комиссиясынын төрагасы болуп туруп ишти бир топ илгерилеттиңиз. Жаңы жетекчи баштаган иштериңизди улантып жатабы? Чын айтсам, өлкөнүн тил саясатын жетектеп калуу үч уктасам дагы түшүмө кирген эмес. Көрсө бул жарык дүйнөдө аман болсоң, тагдырың ар кандай сыноолорго дуушар кылынат турбайбы? Убагында башкача айтканда, мени кесипкөй физиктин комиссиясына дагы башчы кылып жөнөтүшкөн. Ал жерде дагы колуман келишинче акыл билимим жетишинче ак кызмат кылып бергенимди тайманбай эле айта алам. Ооба, президент Садыр Жапаров өз демилгеси менен мени 2022 жылдын 10 майында улуттук тил комиссиясына төрага кылып дайындады. Менин суроолуу карашыма сиздин менеджерлик касиетиңизди колдонолу деген максатыбыз бар деп койгон. Ошо менен сөз бүттү, макул болдум. Адатымча баш отум менен жумушка киришип кеттим. Тил комиссиясынын ал кездеги абалы мышык ыйлай тургандай экен. Себептерин изилдесем, биздин мурдагы жетекчилер бул маанилүү тармакты кожо көрсүнгө салып эле шартты түзүмүш болуп, ары-бары ойно деп коюшуптур. Бул өңүттөн алганда президент Жапаровдун тил саясатына жасаган чечкиндүү кадамы эң туура болгон. Анткени байкуш кыргыз тилимди көр абалга кептелиптир да. Биринчи эле кезекте мобилдүү жумушчу топ менен менден мурдагы төрага академик Сыртбай Мусаев түзгөн жаңы конституциялык мыйзам долбоорун кошумчалар менен толуктап, ар тараптан даярдап, жогорку кеңештен 3 окууда өткөрө алдык. Мен эми ал түйшүктүү, бирок тилибизге аба менен суудай керек болгон мыйзамды кандай азап менен алып өткөргөнүбүздү кеңири баяндабай эле коеюн. Эл баарын көрүп турду. Эң чоң ыраазычылык жогорку кеңештин тил күйөрмандары катары төрага Нурланбек Шакиев баш болгон бир топ депутаттар мыйзамдын толук кандуу кабыл алышына чечкиндүү аракеттерди жасашты. Тилекке каршы депутаттардын арасынан мына аталган мыйзамга каршы чыккандар да болду. Ириде жаңы, эң керектүү жана эне тилибизди так колдогон конституциялык мыйзам кабыл алынды.
Президент Садыр Жапаров кээ бир көсөмдөрдүн каршылык кылышканын четке кагып 2023-жылдын 17-июлунда аталган мыйзамга кол коюп бекитип берген. Бул чоң эрдик президенттин кажыбас кайраты эмеспи? Андан кийинки кадамыбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тилин билүүсүнө мониторинг жүргүзүү иштери болду. Бул багытта президенттин талабына ылайык алардын мамлекеттик тил боюнча тест тапшыруусун уюштурдук жана көзөмөлдөдүк. Ал тургай министрликтер менен ведомстволордун борбордук аппараттарынын кызматкерлерине жат жазуу иш-чаралары өткөрүлдү. Абалдын өтө эле начарлап кеткенин өз көзүм менен көрүп зээнимге кейип турду. Кээ бир мамлекеттик ишканаларда тилге болгон мамилеси жасалма экен. Президенттин администрациясына, парламенттин аппаратына тынбай маалыматтарды берип турдук. Мен өзүм баш болуп комиссиянын жана кыргыз тесттин жетекчиликтери менен чогуу өлкөнү 2 жолу түрө кыдырдык. Тилдин мониторингин жыйынтыгын ар бир министрликтерге, бардык ведомстволорго жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтерине айгинелеп, көздөрүнө сая көрсөттүк. Натыйжада сиз өзүңүз сурооңузда белгилегенде бир топ ишти илгерилеттик же болбосо муз ордунан жылды. Тил комиссиясы материалдык техникалык базасын керектүү деңгээлге чейин жеткирип, чыңдап бердим. Эмки эстафета улуттук тил комиссиясынын жаңы жетекчилигинин колунда. Ак ниетимден ийгилик гана каалайм. Коррупциядан кутулууда дагы кандай жаңы жолдор бар? Эртеңибизди кандай элестетесиз? Ооба, туура айтасыз. Президент Садыр Жапаров менен генерал Камчыбек Ташиев өлкөдөгү ууруларга катуу согуш жарыялашып, аны жигердүү түрдө аткара башташты. Эл колдоп турат. Өзүмдүн көз карашымды демейдегидей эле ачык айтайын. Биз мындай феномендеги эгемендикти алгандан бери эле көксөп күтүп, ар түрдүү форматтарда көтөрүп келгенбиз. Бирок мурдагы саясий башчылардын бири дагы мындай жаңгештилик күрөшкө даай албай келишкен. Керек болсо алар өздөрү жакын кишилери, карындаш уруктары менен биргеликте коррупцияга терең малынып алышкан. Эми алардын баары чекеден калың журтка белгилүү болуп билине баштады го. Бирок чечкиндүү күрөш али алдыда. Анткени коррупциялашкан адамдардын көбү дагы деле бийликте жүрүшөт. Өтө ашынгандар качып кетишкен. Кыргызстандын өнүгүү өсүүсүнө бут тоскон уурулар менен кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө эч кандай аyoолор болбошу керек. Аларды соттоп, мал-мүлктөрүн мамлекетке кайтарып, өздөрүн узак мөөнөткө камаганда гана сезилерлик чара көрүлөт. Андай болбосо коррупция улам жаңы формага өтүп алып коомду чирите берет. Аягында элдин шаабы, сууп, бийликке болгон ишеними төмөндөйт. Бул коркунучтуу көрүнүш. Эмне үчүн Союздан калган мүлктөрдү итбекер талап тоноп алышкан журт безерлер элдин каймагыбыз, элитабыз дешип шапартейп жашап келишет. Алардын жоон тобу депутат болушуп, көз боемочулук менен алектенип жүрүшөт. Кээ бирлери аткаруу, сот бийликтерин мыкчып отурушат. Ошондуктан биз өлкө жарандары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди эч кылчактабастан ачык эле колдошубуз абзел. Башка жол жок. Өлкө эми бул жолу ууруларга жол ачкан болсо, анда балдарыбыздын, өлкөбүздүн келечеги жөнүндө ойлонбой эле коелу деп баяк уруп берген Каныбек Осмоналиев Арба Кейжи сайтына. Орусиянын Курск облусунда да мигранттарга таксиде иштөөгө тыюу салынды. Орусиянын дагы бир аймагында эмгек мигранттарына таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт тийиштүү токтомго кол койгонун 2-майда билдирди. Старовойт облус тургундары арасында сурамжылоо жүргүзгөнүн, ага 42 000 киши катышып, 82% ооба деген добушун бергенин телеграмга жазды. Башка тармактар боюнча абалды анализдеп көрөбүз. Бирок Курск облусунда мигранттар анча көп эмес. Ар бир адамда мыйзамга ылайык Орусиянын жарандыгын алуу, каалаган тармагында иштөөнү улантуу мүмкүнчүлүгү бар, деди губернатор. Буга чейин Новосибирск облусунда эмгек мигранттарына таксист же ичимдик жана тамеки сатуучу болуп иштөөгө, Камчатка крайында патент менен иштеген мигранттарга таксист болууга тыюу салынган. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6000дей көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салууга шектелип кармалган 10дон ашуун кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерине текшерүү күчөгөн. Орусияда Тажикстандык эмгек мигранттары боюнча абал оор деп мүнөздөлүп жаткан 30 апрелде Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухридиндин Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен сүйлөшүүсүндө белгиленген. 7 миллионго жакын калкы бар Кыргызстандын да миллионго чукул жараны Орусияда эмгек мигранты болуп жүргөнү айтылып келет. Мээрбек Мискенбаев экс-депутат Кашкарда Опунбайды Соккени сотко алып келүүнү айтып жатабыз.
Мээрбек, бизди кызыктырган бир эле суроо. Кой Таш окуясына байланыштуу сот кантип атат? Кой Таш окуясына байланышкан сот баягыдай эле уланып, жумасына бир жолу болуп жатат. Альфа кызматкерлери дагы деле суралып бүт элек. ИИМ кызматкерлери буга чейин суралып, алар бизге эч кандай добуз жок деп жооп кайтарышты. Альфа кызматкерлери болсо убакыт өтүп 5 жыл мурда болгон окуянын баары эсибизден чыгып кетти деп атышат. Ал эми кызматта эместери ачык эле Кой Таш окуясына Кашкар Жунушалиев, Орозбек Опунбаев жана Сооронбай Асылбек Жээнбековдор күнөөлүү дешүүдө. Соттор Жээнбековдор күнөөлүү дегенде кандай реакция кылууда? Алар эч кандай реакция кылбай эле. Биз Кашкарды, Опунбайды, Сокени сотко алып келгиле. Алар Бишкекте эле жүрүшөт. Тойлордон көрүп жатабыз. Күбө катары окуянын чоо жайын айтып сурак беришсин. Ошондой эле Кой Таш окуясына чекит коюлат. Кимдер күнөөлүү, кимдердин күнөөсү жок экен айдан ачык билинет деп жатабыз. Жок дегенде офицердин өлүмү ачыкталуучудайбы? Аны башында Алмазбек Атамбаевке шылташкан, кийин милициялар жана Альфа кызматкерлери Алмазбек Атамбаев аткан эмес, өзүбүздүн арабыздагы эле бирөөнү огунан каза болгон. Анын чын бышыгын Сокке менен Кашкар билет дешкен деп маек куруп берген Арба KG сайтына Мээрбек Мискенбаев.